Саламатсыңар балдар. Кайрадан онлайн сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабак 4-класстар үчүн адабий окуу. Темабыз кол өнөрчүлүк улуттук маданияттын ажырагыс бөлүгү. Бүгүнкү сабактын максаты кол өнөрчүлүк жөнүндө жалпы маалымат берүү, аны аздиктеп колдонууга чакыруу. Кол өнөрчүлүк калк казынасы. Атадан балага, энеден кызга өткөн мурас. Бул чыгармачылык өнөр элдин турмуш тирчилиги шарттары менен тыгыз байланышып, элдин байыркы маданиятын, мүнөзүн, рухий дүйнөсүн, көркөм ой жүргүзүүсүн чагылдырат. Кол өнөрчүлүктө жүн, тери, кыл, мүйүз, сөөк, чыга, чи, темир, күмүш, жез, калай, мончок, седеп жана башкалар колдонулат. Саймачылык бул эне мурасы. Кыргыздар энелердин иштүүсүн уз, аталардын чеберин уста дешкен. Уз энелер шырдак, ала кийиз, туш кийиз жасап, сайма сайып килем токойт. Боз үйдүн жабдууларын, боолорун жасашат. Түрлөп чий чырмашат, түймө түйүшөт, курак курашат. Уздун куралы ийне, темене, кайчы, оймок, тигүү машинасы, ийик, сабоо болгон. Ийненин чоңу темене деп аталат. Энелер жасаган оюларга кыргыздардын турмушу түшүрүлгөн. Туш кийизге кооз, тала гүлдөрү, жаныбарлардын элеси сайылган. Шырдактарга тоолор, суулар, тоо ичкилеринин мүйүздөрү ою аркылуу түшүрүлгөн. Энелер бул чеберчиликтин баарын мурас кылып, кыздарына үйрөтүп келишет. Кол өнөрчүлүктүн бир нече түрлөрү бар. Аларга куракчылык, зергерчилик, саймачылык, өрмөчүлүк, килемчилик, боекчулук, эшминчилик, кытаттоо, өңдүлөр кирет. Учурда чеберлер байыртадан келе жаткан элдик ыкмаларды кеңири пайдаланып, кол өнөрчүлүктү андан ары өнүктүрүүдө. Буларды баарында колдонуучу айрым оюлардын аталыштары: кумайык, көөгөр, балык, умай-эне, аркар, бүркүт. Булар саймачылыкта, өрмөчүлүктө, килемчиликте жана башка кол өнөрчүлүктө дайыма колдонулуп, жада калса кыргыздын кыз-келиндеринин үстүнөн түшпөгөн улуттук кийимдерде, улуттук баш кийимдердин көркүн ачат. Кол өнөрчүлүктүн мыкты үлгүсү албетте боз үйдө айкын көрүнүп турат. Эми балдар, биз боз үйдүн тигүүсүн карап көрөлү. Алгач боз үйдүн чоңдугуна жараша тегерек чийилет. Керегеси жайылып, ал канат боо менен чалып байланат. Андан кийин эшиги бекитилет. Кереге капшырылып айлана болуп түшкөн соң, кереге чалгыч байланат. Андан соң жел боо тагылып түндүк көтөрүлөт. Түндүктө ортодо бирөө бакан менен кармап турат. Ал арада башкалары түндүккө ууктарын сайышат. Уук теши бекиген соң, уук тизгич байланат. Оюмосу ичине келтирилип, жабык баш жабылат. Керегенин сыртынан чий каланат. Турдук жабылып, боосу ууктарга байланат.
Бел кырчоо тартылып, эшик чий салынат. Боз үйдүн маңдай жагы үздүк менен көтөрүлүп жабылат. Экинчи үзүк менен боз үйдүн төбөсүнүн калган бөлүктөрү тартылат. Кооздук үчүн боосу маңдайга түшүрүлөт. Андан соң сырткы жабык башы төтөгөсү көтөрүлөт. Боз үй көчмөн элдин эң ыңгайлуу турак жайы. Балдар, биз бүгүнкү сабакта эмнелерди үйрөндүк? Кол өнөрчүлүк жөнүндө жалпы маалымат алдык. Анын түрлөрүн санап чыктык. Оймонун түрлөрү менен тааныштык. Боз үйдү тигүү тартибин көрдүк. Балдар, албетте кол өнөрчүлүктү сыйлап, кийинки урпактарга калтыруу биздин милдет. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.